Анан кийин мына тазалыкты айтпайсыңар, мына олар эмне мунун бардыгын. Алсын да мына. Бул жерге тойкона куруп аткан жокпуз да. Бул жерге жол куруп атабыз. Ал алсын да жылдырсын аны, бузабыз. Бул жерде бетон иштери болгондон кийин курулуш нормаларына ылайык мондай болуп да элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Ошондо анан токтоп калды, анан акча жок деген ал туура эмес. Абдыкадыров көчөсү. Бул жерде мисалы могул бетондор. Ошол менен үстүнө асфальт салабыз дешкен да. Мурда ушундай болгон да, мына сноста калган калдыктардын үстүнөн эле жаап кетишкен экен да. Жо эптеп бүтүрүп эле ачыш керек болуп калыштын кереги жок. Биз жолду сапаттуу курушубуз керек да. Монун бардыгын Булар чыгарышыбыз кайда чыкты ушу? Бул мына жерде, мына жерде чыккан. мына жүктөп атпайбы мынанын бардыгын? Чыккан жерден чыккан. Ушунун бардыгын Снос болгон жерден да, калган калдыктардын үстүнөн да эмес асып. жо снос болгондо мондай бетондорду алгандагы астына төшөп ийип туруп, үстүнөн бир сыйра трамвовка алып туруп, анан кийин жолду асфальттап салабыз дешкен да, тез бүтүрүш үчүн деп. А биз муну байкап калдык дагы азыр мына бүт бардыгын эме алдырып атабыз. Андай болбош керек да, анда бир айга жетпей жол кайра бузулат да андачы. Кадыраштар анасы баягы эме болуп кеткен да, үстүнөн жабып эле. Мындайга такыр жол бербеш керек эмес. Сапат жолду өтө сапаттуу маани беришибиз керек. Кечиксе бир жума 10 күн кечигиши мүмкүн, бирок жолду сапаттуу жасап, анан элге пайдаланууга бериш керек да азыр. Эптеп эрте бүтүрөбүз деген да болбойт эми мында. Мисалы мунун бардыгын могу жактан чыккан калдыктарды жердин астына төшөгөн дагы булар. Үстүнөн эле жаап коюшкан. Мына сностон чыккан баарын ушун асфальтка басып салабыз деген мунун барынчы мисалы. Бул бир күн болсо бир күн жол түшөт деле да ал жерде асфальт. Ошончо акча кетиргениңиз бир тыйын да анда мисалычы. Мына ушунун бардыгын эми кандай бул? Ушу болобу эми? Ушул жол болобу эми ушу? Кайрадан чыгарып. Элестеткиле мына. Кайрадан чыгарып мына баарын. Бул бир айга жетпей кайра бузулмак. Монун бардыгын ушу жолго асфальттын астына билинбей калат деп мындай төшөп салып атышат. Үйдөн сностон болуп чыккан калдыктар. Ошондой пайдачылыктерди биз такыр мындай кара тизмеге киргизип, кийин экинчи бизде бир кандайдыр бир жолду же бир мектеп бала бакча бербей турган кылышыбыз керек. Азыр где-то 1 метр калдырса 1,5 метр кайра. 1,5 метр. Катты жерине чейин алышыбыз керек. Моуларды сапаттуу кылбасак болбойт эми. Монун бардыгын туурабы? Конечно, он Монун уруп коюшкан экен да. Өзүң эзе берем, 2 метр. Анан асфальт кылгандачы. Мен көп жерлерде көрүп атам да, мына лотоктор асфальтында болуп туруп эле бурчтары моулар оюлуп, дароо эле бир аябай бири-бирине жарашсыз. Мындай келип калат да, көп учурларда көрдүм мен. Жаңы бүткөн жерлерде асфальттын жолу сразу эле сыйрылып атат экен. Атабаев көчөсүн баштаганыбызга аз эле болду эле мына. Жакшы иштешип тур мына. Мына жақсы. Канат дегениңиз кичсиз эмес пе? Кандай? колунда иштеген. Жакшы. Мына иштесе болот экен, Силер үлгү көрсөттүңөр. Аябай жакшы иштепсиңер. Бак, эми сапатын эле жакшы карап бүтүрүп берсеңер мына. Мына проблема болгону бүтөтүргөн ошол наркан болот да. Неге? Мыйсына сноска тура келип калып атат. 222 киши маселе жаралып атат. Бул жерге тойкона куруп аткан жокпуз да. Бул жерге жол куруп атабыз. Ал алсын да жылдырсын аны, бузабыз. Аба ырайы жакшы болуп берип турса, канча күндө асфальт басабыз деп ойлоп атасыз? Пландап атасыз? Кудай каласа аягына даярдайбыз. Эми иш токтобосун да. Жарым саатта, 1 саатта иш токтотпош керек вообще. 1 мүнөттө токтотпош керек. Балдар иштей берсин. Саласпы, жакшысызбы? Жакшысыздарбы? Жол куруш үчүн канча метр алыш керек мойканы? 2,5 метр. Эмне 2,5 метр алгыла да эмне? Жолго берсин да. Мунун бардыгын, тиги жерден. Мына иштебей эле калып турго. Турабы? Мына ел көлчек болот. Лоток койду. Эмден чыкпайбы? Зыян кыйтып жолуңарды асфальт кылып беребиз. Өтө сапаттуу кылып, 2 жумада бүтөбүз. 1 минутта. Кир албайбыз. Кирип понедельник күнү записка барайын десем, бизде ремонт болуп атат. Ремонт болуп атканы чын, бирок эмне маселе? Бизди маселе мына ол Акбура 3 деп коет. Ана кыйкан кыштак. Барып көрдүм, убара болду. Асфальт? Кантип атабыз? Жолдусун кыйтабыз, 15 күн жетпей бүтөбүз, асфальт басабыз. Эң жакшы болот. Кандай болот асфальт? Сизге да 5. Бул лотоктор могул жагы полный, баштан аяк бүттү бара? Бүттү бул. Азыр бияка өттүңөр? Азыр бул жака өттүк. Сол жака. Бул жолдорду майдагы майрамдардын алдына элге пайдаланууга беришибиз керек ачып туруп.
Eski köprü menен связь кылдыk. Чыксаң болот экен шуңкар. Чыгат кеңири. Коюлуп тур мына зыңкыйып тур, астынан суу өтө берет экен. Аябай кенен көпүрө болот экен бул чошунда. Могул жакты кийин кеңейгенде мыналар алынат дагы мына. Моундайдан келип туруп кете берет да. Аслан, ошол кургаш кетти. Сен анын үстүнө кийин неме болот? О, анан бетинен да стяжка болот. Ушул кыйла катып туруш керек ушул. 1 май. Ана? Майрамга Ош шаарына эң сонун белеги ушул болот. Көчөсүнүн общий узундугу 2 км 600 км. 2-600. Латокторду качан бүтөсүңөр коюп? Моторду ушул мына келаткан жума ичип турабыз. Сатып алыш керек бетон. Анан Эми элдин баары карап турган көчө ушул да. Аябай күтүп атышат. Жакшы жүрөсүзбү? Кандай эке? Жакшысызбы? Болду. Рахмат. Элдерге дагы туура түшүндүрүшүбүз керек да. Мисалы булар куюлгандан кийин, ушулар курулуштун нормаларына ылайык бир топ күн туруш керек. Туурабы? Баягы прочный болуш керек да. Ошондой учурда анча-мынча курулуш токтоп күтүшкө туура келет мисалы. Ошону эл түшүнбөй курулуш токтоп калды, жүрбөй калды деген ал туура эмес. Курулуш болот, бирок курулуштун нормаларын сактап, бардыгы жанагы талаптарга ылайык болуш керек да. Мына домда жашайбыз дейм, мына домда. Мына ушул биздин домдун караңда карап коюңузчу. Бу эң жакшы калы. Азыр бу эң зор калы. Состояниясы жакшы малы. Эми бу эмнеге жетет? Мусор. Нерде балдар ойнап. Бул эмне? Эмне бул? Муну албайсыңар эми. Же ар эмес, же бер эмес кылып, мына мусорду азыр алып кеткиле. Тез арада алып кетсин муну. Тазалык айткыла. Жанарбек, Неге? основное это, bizim мына дорогой, көрейин дорога, без асфальтированный. Муну жердеби? Да. Же бул канча сотук жерде? Жо, муну силер заманбап мэриянын жанагы ипотекалык компаниясы менен сүйлөшүп, үйлөрдү, бул үйлөрдү бузуп, ордуна жаңы көп кабаттуу бийик этаждуу үйлөрдү куруп, ошол үйдөн кичине чоңойтуп туруп ошодон алышыңар керек. Ремонту менен даяр кылып чыгара бериш керек да. Эже 2 жылга жетпей жакшына үйлүү болосуңар дагы, үйдүн алдында жанагы бала чакаңар ойной турган аянтчалар, жанагы крутойлор жашайт го, почти ошондой эле жашап каласыңар. Болду эже. Эң жоопкерчиликтүү, эң күчтүү аким сиз эле. Эмне болду билбейм. мына балкан монтаж кылып койгондон мына туруш керек. Азыр бул постоянный нагрузка. А кийин движение бергенде мына бетон эме болуп кетет, креслер кетет. Ошон үчүн өзүнүн срогу бар. 15 сутка хотя бы турат дедик, и то уже башта деп атат, баштап атат. В смысле, ошого токтотуп турдук да бизчи. Азыр мына жерден 10 күн болуп калды. 10 күн болуп калды, ошол башта мына сваркалардын ишин бүтсөк, мына бетон эме куйсак, обратно шкафчик. Анан кийин Канча күндөрдө тем болжол менен? эми буну мен мынау жактарын күйүп бүткөн үстүндө да стяжкасы бар да. Бетонный армированный стяжкасы менен болсо где-то 15 күн болуп калат да. Сварка иштери башталыптыр бул жерде. Эми бир күн дагы ишти токтотпогула. Бир күн дагы токтотпой, могу ишти Кечке буйса. ооба, эртеден кечке иштеп, ушул муну жерде эртерээк бүтүрүшүбүз керек. 2-3 бригада иштейт. Ошондо. Кандай грант кандай Опережение кетти да. Ошону түшүнүш керек. Элдер дагы түшүнүш керек. Бул жерде бетон иштери болгондон кийин курулуш нормаларына ылайык мондай болот деп элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Процесстер бар да строительство. Ошондо анан токтоп калды, анан акча жок деген ал туура эмес. Бетон мына кандай деген объемный бетондор отурду мына жергечи. Булар өзүнчө площадь набирать этиш керек. Анан бул деген эртең эле проезд ачкандан кийин бунун үстүнө аяк катуу машина жүрөт. Движение болот. Мына өзүнчө мына система өзүнчө иштейт. Бул жагы отдельный турат. Мына подвижный система. Ошон шаарда азыр түйүнө резиновый роштойду койдук. Бул деген система түйүнү көпүрөнүн түйүнүнө кирсе, адам чөчүп турган движение берет. азыр курулуш иштерине шаарда бирөө дагы токтолуш керек да. Жол дагы, көпүрө дагы. Бүгүн жекшемби күн, дем алыш күнү. Ошого карабастан күндө текшеребиз. Бардыгын. Бул жерде азыр эмне болуп атасыңар? Уже лотокторду коюп, боржурлор коюп атасыңарбы? Иште жакшыбы? Ким жасап атат? Темп кандай кетип атат? Жакшы кетип атабы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы эже? Аман эсенсиздерби? Жакшысыздарбы? Жакшысыздарбы? Мына жерде бир топ кампирлер бар балам. Ана мына жолдун боюнда мынандай отурган отургучтар бар эле.
Çarşaf. Kayсы жолдун boyunda? Mına o göçödökü. Çoğun göçödü. Anam çarşağanımızda kiçineden barıp oturup demalıp alıp kayranlar ulap basıp geçiyorlar. Şimdi hiç dakika basalmayla kaldık aynanayın. Anam şu yerde bir yok degende bir anda sanda yerge bir oturguzu durup koymaysın bu yevalar. Sizdi түшүндүм. Бул көчө жол аябай начар болуп калган экен. Мону көрүп атасызбы? Бардыгын буздуруп, зыңгыраган асфальт кылабыз. Ана мунун башына бурулганда жол бар го, сунун бою. Ошол жерди жакшынакай кылып, гүлдөрдү эгип, отургучтарды отургузуп, силер ошол жерге барып, эс ала турган кылабыз. Эже, мындай болот. Бул жерден баштап, Барпалы Куловдон баштап. Озурга чейин бул жакты укмуш парк кылып атабыз. Аябай заманбап. Бул жерде бассейн болот. Ал жерде гүл борбору болот. Ушул жерде чыгасыздардагы 10 гектар жерде парк кылып атабыз. Эми ошол жакка барып алып, сиздер жанагы саясатта ошол жерде сүйлөшөсүздөр. Отуруп алып, муну ким кызматтан кетти, ким ордуна келди, анын баарын ошол жерде талкуулайсыздар эми. Болду. Рахмат эже. Анамчы, мунуларды да жасап бергиле. Мунун баарын жаңылап бергиле эжелерге мына. Азыр эми мына жерде жолубуз заңгырап турса, скамейкаларыбыз мындай болуп турса болбойт. Анан кийин мына тазалыкты айтпайсыңар, мыналар эмне эми, мунун бардыгын. Алсын да мына. Мунун бардыгын алып кетсин азыр. Тез арада тазаласын мунун бардыгын. Böyle oturbayla koyun buna. Алып мына мусада тазалап кетсиндер. Birinciden şu gen soluğunu versin. El için kızmat kılıp atasın. Bununla çok rahmat. Eldin simenti buğulu olup yürüvere koy. Baktulu olup. Бул жердечи тетиги жер турбайбы мына үйдүн баягы бурчу. Кичине баштап коюшту, көрдүңүзбү? Ошол жер жөн эле турат. Ал жерде да сквер кылабыз. Анан бул жакта паркты эртеретип беребиз. Кудай буйруса эгемендик күнүнө 31-ине муну ачабыз. Анан ошонун башында сквер кылып беребиз. Рахмат эже, жакшы туруңуздар. Здравствуйте. Ушул сары тупрақты алып bir başka variant olsun. Мындай бир Балдар ойнаған сайын сонун жыгачтан эже, жыгачтан табигый мындай жакшына эме болгон назар келсинчи эжеге. Телефонуңузду назарга бериңиз. Назар келип, баягы табигый эме менен балдар ойной турган сонун кылып жасап берип койлу. Туурабы? İşte başladı, tapşırma verildi. Муну ким тикти? Ким? Раидабы? Мунан кара. Сонун. Ушулар тиктиби? Ой, саламатсыздарбы? Гүлдү силер тиктиңерби? Азамат дейм, рахмат. Просто колуңду кысып коюн, Азамат. Жүрсөң? Мынай. Мунун бардыгын силер тиктиңерби мына? Мунун бардыгын көрсөтүп, бүт ош боюнча неме кылган. Ушундай кылсын элдин бардыгы. Мунуларды караң, топурактарды немелер бүт алып келиптир. Кара. Бул дагы ачылат эми. Ооба, дагы ачылат. Азыр бул мына пышный болуп бул жака түшөт да. Эжени рахмат дегиле мен барын. Карасаң, таштап атсаң болмокта. А тетиги жерде ошол жерде арактар жатат, эмелер жатат, бүт карап коюптур. Болбосо могуларчы тетигилер силерге караганда 5 эсе акчаны көп табат. Бүт алдын тазалап коюптур эми. Мына бүт барын кылып атыптыр. Hello. How are you? Where are you from? India. Good. Are you studying medical faculty, yeah? Good. Elis Mukaşbek şifonlu neme kazat verdi hazır. Bu yana latoğun koyuyoruz. Кайсы сетка? Мына сетканы айтып атасызбы? Мына сетканы айтып атасызбы? Бул ким куруда? Бул кимдики бул? Жок, булар кетет булар. Жок, алып парк болот деген бизде. Жок, кызылат болбогула, биякта бүт сквер кылабыз. Биякка бизнес, жанагы кафе ачабыз, эме ачабыз дегендер келе берип бизди тажатышты. Мэрияга Биз барабыз деп отурдук. бирөөсүнө дагы макул болгон жокпуз. Могуларды бузуп, болду. Наркы жума уже сквер башталат. Ошо кычалат болуп үйдө калды. Асфальтыңарды зыңк этип беребиз. Скверди зыңк этип беребиз. Бул жактан чыгып коляска менен кечинде каналдын боюнда сейилдеп жүрө бересиңер, болду. 3 домдун П формасында домдун алдында площадканы. Мол 3 үйдүн балдары ойной берди. 3 дом. Тетиги дагы бар. Бул тупрак аны 3-чы этаж, 4-чы этажга көтөрүлөт. Ушу тупракты алып, Бул сонун жерде асфальттап берип атсак, сквер кылып берип атсак, сонун болгондо ушул жери жарашпай калыптыр, а? Азыр мындай кылабыз. Мына жол бүтүп, жолду баштаган учурда
Наркы сквер да болот да. Ушуну комплексин чогалтып кетели. Болду.